Рахмат, Сүйін Абдуллаевич, саламатсыздар урматтуу кесиптештер жана бүгүнкү отурумдун катышуучулары. Бул жерде бүгүн көйгөйлүү тема менен карап атабыз да, укук бузуулардын алдын алуунун негизги жөнүндө деп туруп, бул жерде жаш балдардын өлүмү боюнчачы баш аягы менен мен могу статистиканы карап чыктым, интернет булактарынан жана коомдо болгон. 6 бала каза болуп атат тилекке каршы. Өзүмдүн сөзүмдүн баштардан мурда мен ушул 6 баланын ата энесине, жакындарына көңүл айтат элем. Артык айрыл болсун, топурагы торко болсун, сабырдуулукка чакырат элем. Ол башынан баштап мына 1 сааттан өттү. Баяндаманы башкы прокурордукун октук орун басарынан, Ички иштер министрлигине Эркебай Жумабековичтен, билим берүү министринин орун басарынын баяндамасын. Бардыгы эле жакшы, статистика боюнча анча-мынча жанагылар ички иштер органдарынан жетишсиз, анан билим берүү тармагында дагы, анан кийин камера күнөөлөө тигил бул дегенде эле жанагы жаатка келип атабыз да. Эмне үчүн дегенде мамлекеттик машина иштебей калды. Айсулу Долдотбековна. Бул көрүнүп турат. Бул өзүнчө бул чоң чыпы. Башына карай турган болсок, мына Кара сууда 9-чы класстын окуучусу. Андан кийин Ноокатта мечит медреседеги жаш жигит өзгөндөн барып ал каза болду. Андан кийин 9-чы класстагы Канттагы, андан Бишкек шаарында 72-чи мектептен 8-чи класстан, мына кече эле Баткен областында болду. Бул бир эле Бишкек шаарында же Чүй областында болуп аткан жок. Бул бүт жалпы республика боюнча болот. Ушундай эле жагдай буга чейин биздин комитетте каралган демилгелеп укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет деп туруп, биз буга чейин 2 жыл мурун комитетте караганбыз. Аскер кызматкерлеринин өлүмү ошол жерде жана воинский преступление деп коет, ошол жерде биздин аскерге келген кызмат солдаттары өлө баштаган. Ошол жерде да чоң жанагы отурум отургузуп, бардык кызыктуу министрликтерди бардыгын чакырып, биз чечимдерди кабыл алып, протоколдук тапшырмаларды бергенден кийин, Кудайга шүгүр, аскерде ушундай өлүмдөр жанагылар азайды. Ага биз эмне кылдык? Аткаруу бийлигине айттык, биз кандай мыйзамдар чыгарып беришибиз керек деп. Ошол тийиштүү военный доктринадан баштап, устав караульный, гарнизонная служба и устав жана прохождение воинской службы бардыгын кабыл алып бердик. Ушунун негизинде кандайдыр бир чектөөлөр болуп, аскер жанагысында кызматкерлер арасында бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр өлүмдөр катталбай келет. Андан кийинки көйгөй биз мына Сүйүн Абдулдаевич менен демилгелеп алып чыктык, бул жанагысы сексуалдык кырдык. Изнасилование боюнча жаш жанагы өспүрүмдөр. Ага дагы тийиштүү мыйзамдарды кабыл алгандан кийин экинчи жагы чыкты. Бардыгы эле биздин аксакалдар 60 жаштан жаш өткөндүн бардыгы. Ошолор насильник болуп калды. Балдары жок. Балдары бала бакырасы насильник эмес, 62 жашка чыккан атасы, чоң атасы насильник болду. Мыйзамдын тешигин ойлоп табышты. Баласы ырдык көрсөтөт, атасы жооп берип. Эмне үчүн дегенде түрмөгө отурбайт, түрмөдөн котулат 62 жашта. Ага дагы өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип бердик. Андан кийин ушул жана кылмыш жасайм деген киши эмне кылат экен? Тешикти издеп, баары өзүнүн жанагысына барат экен да. Эмнеге келишти бул? Жанагы инвалид дейбизби, лоозу. Же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды. Алар айта албайт, булардын справкасы бар, можно насиловать их деп. Аларга түштү. Мына жакында эле биз ал боюнча дагы жанагысын кылдык. Сен ошол жанагы инвалидти кыласы, жанагы ырдык көрсөтөсүң, же башкасына 62де башкаруу чарасына баарына чектөөдү киргиздик, мына президент кол коюп берди. Азыркы маалда мына бери 3 айдан бери карап отурабыз. Кудайга шүгүр, бул жагынан да токтоп келет. Азыр эми аткаруу бийлигинин Айсулу Долдотбековна күчү жетпей, башы бириктирбей, ошол жерде отурган, кабинде отурган кабинет министринин төрагасы мондай жыйын өткөзүп албаса, анда бийлик чыгаруучу бирден бир бийликтин бутагы бизге күч келип атат, биз чыгарып беребиз. Ошон үчүн биз бүгүн чечимдерди, протокол тапшырмаларды беребиз. Ошонун негизинде анан кийин срокторду коюп, аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Менин биринчи суроом, мына могу жерде укуктук статистиканы башкы прокуратура алып барат. Баяндамаңызды жакшы бердиңиз, Үмүткан Нургазиевна. Кагаз түрүндө, башка түрүндө 5. А сиздерге бааны ким берет? Башкы прокуратура. Эмне үчүн ушундай болот? Кайда эле прокуратура могу 6 бала өлгөнгө чейин? Биринчи суроо.
Ал боюнча мен өзүм докладымда да маалымдадым. Бизде деген координациялоо жанагы кабыл алынган мыйзамдын баарын көзөмөлдүн аткарылышын боюнча толук көзөмөл бизге жүктөлгөн. Ошондой эле координациялык кеңешмелерди өткөрүү да жүктөлгөн. Биз координациялык кеңешмелерди өткөрүп, мен өзүм докладымда белгилегендей, алар бардыгы протокол түрүндө гана калгандыгы белгиленди. Ага карабастан мен өзүм айттым, 924 точно 924-кө жакын текшерүүлөр жүргүзүлдү. Ушул мыйзамдарын аткарбаганына байланыштуу 600-гө жакын кызматкерди жоопко тартып, ушул жумуштарды, направленияларды берип, атайын методикалык, сиз айтканда жана айтылып атпайбы, методикалык рекомендация, анын баары чындыгында жетиштүү, ага карабастан анын баарын берип, прокуратура тарабынан бул багытта жумуштар аткарылып келип жатат, улантылып. Биз ушул 30 жана мен айткан 15 декабрда да өткөргөнбүз. Анткени биз уже жылдын жыйынтыгын чыгардык да, статистиканын маалыматына ылайык ушул координациялык кеңешти өткөргөнбүз. Үмүткан Нургазиевна, сиздер эми мыйзамды так билген, мен сыйлаган бир мамлекеттик кызматкерсиз да. Ошон үчүн коомчулукту угатат, коомчулук билиш керек да. Бул жерден ушул эле өзүнүн дагы сиздер менен биздин отурум общий профилактикалык да жанагысын алып келиш керек да. Сизге дагы суроо. Эмне үчүн дегенде, бул жерде сиз статистика бардыгын айтып келип, анан кийин жанагы эле ошол координациялык кеңешмен өткөздүк, моундай болду, тигиндей болду деп атасыз. Бул жерде ар бир райондо аткаруу бийлигинде координациялык кеңешмени төрагалык кылат ошол сиздердин жергиликтүү прокуратуранын кызматкерлери. Алардан канчакын сиздерге сообщение келди, маалымат келип түштү. Бул боюнча маалымат бербедиңиз го? Координациялык кеңешмелер боюнчабы? Райондор, жерлерде. Бардык жерде координациялык кеңешмелер өткөрүлүп турат. Сиз өзүңүз белгилегенде, ооба алар координациялык кеңешмени жүктөйт. Бул мен болгону республика боюнча гана айттым. Ал боюнча дагы бизде координациялар кеңешмелер өткөрүлөт. Лекцияларды биз бир эле ИДНге жүктөп койбойбуз. Биздин ошол жеринде прокурор кызматкерлерибиз лекцияларды, мектепте кезигүүчүлөрдү, жанагы эле ИДН менен образованиянын кызматкерлери менен биргеликте жумушту жүргүзүшөт. Анткени жергиликте аларга ушундай мүмкүнчүлүктөр, ушундай тапшырмалар берилген. Ал жылдын башынан канча жылдан бери эле ар дайым ушундай маалыматтарды берип, мектептерге барышат, чогуу рейдтерге чыгышат, алар баягы отуруп эле кабинетте гана көрсөтмө бербестен ошол жагына чейин биз аларга милдетти жүктөгөнбүз. Алар атайын биздин приказдарда атайын ошолордун баары алардын функционалдык милдеттеринде айтылган. Биз Кыргыз Республикасыбыз да, өзүбүздүн кийимин, конституциябыз жана башка жанагы атрибуттар, символдор менен мамлекет болуп келебиз. Ар бир мамлекетте бир ишкана өзүнүн саясатын жүргүзүш керек да. Бизде мамлекетте аткаруу бийлигинде кайсы министрлик ушул саясатты жүргүзөт? Үмүткан Нургазиевна. Бул боюнча эми сиз профилактика боюнча айтасызбы? Зордук, зомбулук, ошол жаш балдарды тарбиялоо боюнча. Жаш тарбиялоо боюнча эми бул деген бир эле биз эсли мен азыр ички иштер министрлигине билим берүүгө, ошондой эле ошол эле учурда бул даже биздин Министерство здравоохраненияга чейин жүктөлгөн. Анткени ушул практика укук бузууну алдын алуу профилактика правонарушения деген мыйзамда ошол жерде 12 мамлекеттик орган көрсөтүлгөн. Бир эле ички иштер эмес, ал жерде УКМК эмне үчүн жанагы беседаларды жүргүзүп, лекцияларды өткөрөт. Анткени ошол мыйзамда аларга да жүктөлгөн, прокуратурага да жүктөлгөн, аткаруу бийликтерине жүктөлгөн, саламаттыкты сактоо, ушу бардык органдарга жүктөлгөн. Туура эле Үмүткан Нургазиевна. Мен деле карап чыктым да, бирок сизге кулагыңызга сыргада, Үмүткан Нургазиевна. Бизде бир орган бар экен. Ошол мамлекеттик саясатты ушул жаатына жүргүзөт экен. Бул мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик экен. Ушулар алып барат экен. А калгандар бардыгы соисполнитель экен. Аларга сиздин айтып аткан 12 министрлик. Ошон үчүн азыр буларга да келебиз, аткаруу боюнча мамлекеттик мурунку госкадр дейбиз. Эмне үчүн дегенде сиз өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз да. Бардыгына күнөөлөр кызматкерлердин жетишкисиздиги дедиңиз. Экинчи, ошол кызматкерлердин иштеп атканы профессионалдык сапаты төмөн дедиңиз. Анан кийин профилактикалык иштер жүргүзбөйт деп аттыңыз. Мыйзамдуулуктун бардыгын сакташкан көзөмөлдөш сиздерде. Азыркы күндө сиздер профилактикалык иштер дедиңиз. Ушундай профилактикалык иштер сизге маалым болгондо экиге бөлүнөт. Бул частный профилактика и общая профилактика. Ар бир боюнча предписание менен мыйзам негизинде. Ички соор органдары дагы улуттук коопсуздук кызматы жана башка кызматтар бардыгы сиздерге маалымат бериш керек. Бүгүнкү күндө 12 министрлик менен канча
жеке канча жалпы профилактикалык иш жүргүзүлгөн айтып бериңиз. Толук маалымат бербедим, ошон үчүн мына бул жеринде 169 координациялык комиссиялар өткөрүлүптүр да, эмеде 2024 жылы бардыгы болуп республика боюнча. Мындан сырткары жүргүзүлгөн текшерүүлөр боюнча дагы өзүмдүн докладымда токтолду. Мына 376 текшерүү жүргүзсө, 923 мыйзам бузуу аныкталып, 386 прокурордук чара көрүү актысы келтирилген, ар кандай сунуш, анын жыйынтыгы менен 416 кызмат адамы. Өткөн Нургазиевна, сиз башка жака кетип калдыңыз. Эмнети сиз айтып атасыз акты прокурорского реагирования. Сиздердин меркиси боюнча мен сизге конкреттүү түрдө бердим. Сиз өзүңүз буга чейин айттыңыз. 12 министрлик, баш аягы менен 16 министрлик. Бирок бердикте ошо зордук, зомбулук, жаштарды тарбиялоо боюнча 12 министрликке тапшырма берилген. Ошолордун бардыгы жумушту кыйраттык деп атат могу жерде. Жыргаттык, бирок өлүп калды. Ата-энеси тигил жакта, ата-энеси күнөөдө. Ага деле келебиз. Анан кийин бул жерде сиздер, мен сизден конкреттүү түрдө сурап атам. Ушул органдар сиздерге сколько вот частных, орысча айтайынчы, кыргызча түшүнмөсөң, сколько частных профилактических и общечастных профилактических мероприятий были проведены соответствующим министерством, и у вас вот, вас информировали. Почему? Потому что закон гласит, что они должны информировать письменно. Ал точный статистикасы менде жок, но азыр мен берем, өзүм эмеден алып эле, данныйдан алып берем. Эми мына Өткөн Нургазиевна, ишенген жообузбу сиз болсоңуз эми карабайсызбы? Мына өзүңүздү баяндамаңызда сиз айттыңыз да, бардык нерсеге бул эмнеден келип чыкты дегенде аягында сөзүңүздүн аягында айттыңыз, бул формалдуу аткарылыш жергиликтүү бийлик жагынан да, ички иштер органдары, билим берүү министрлиги тарабынан дедиз. Мына бул жерде Өткөн Нургазиевна, башкы прокуратуранын бир эле статистиканы карап отурбастан, сиздер могу жерде, сиздердин тараптан да формалдуу болуп атат да. Ошол жердеги жанагылар азыр карап көрсөк, ким кетти? Ошо ички иштер министрлигинин кызматкерлери жумуштан алынды. Начальник РОВДсына чейин. Билим берүү жаатындагы мугалим, директор жааматы менен кээ бир мектептерди булар иштен айдашты. А башкы прокуратуранын райондордогу ошол көзөмөлдөгөн органдар азыркы күндө чара көрүлбөй келет да. Эмне үчүн сиздер бүгүнкү күндө ошол координациялык кеңешмени башкарган, профилактикалык иштерди жүргүзгөн, контролдогон орган жоопко тартылбай келет? Кеп ушунда болот атпайбы? Бул жерде мыйзамдардын аткарылышын координация кылган боюнча мен айттым, өзүбүздүн жумуштар прокуратура органдары тарабынан аткарылып келген, аткарылат. Биз акыркы биздин берген маалыматтар боюнча бардык убагында өткөрүлүп, жанагы текшерүүлөр жүргүзүлүп, бул маалыматтар баягы интернетке чыккан гана маалыматтар жөнүндө сөз болуп атты. Ага чейинки бизде толук маалыматтын эмне үчүн биз интернетке бербейбиз? Анткени ар бир инсандын, ошол особенно жана зордук, зомбулук көргөн ар бир инсандын мыйзам тарабынан алардын моралдык укугу эч кандай сакталыш керек да. Особенно мисалы үчүн азыр айттыңар, Жетөгүздө болду, же Ысыкөлдө болду, же Ошто дегенде, ошол үй бүлөнүн, ошол особенно кыздардын, жабырланган кыздардын биз анын баягы инсандык бедел баркын сакташыбыз керек. Ошол себептен булар тарабынан каралган кылмыш иштери тергелүүдө, сотто кароодо дагы жашыруун түрдө өткөрүлөт. Ошол максатта биз маалымат бербейбиз. Бирок аны менен маалымат бербей койсок эле биз тараптан, прокуратура орган тарабынан бул көйгөй бир көмүскөдө калды дегенге мен макул эмесмин. Эч кандай көмүскөдө калган эмес. Биз тараптан уюштурулган заранее бир жылда түзүлгөн перспективдүү пландарда атайын иш мерчемдери бар, анын бардыгы боюнча иштер аткарылып келет. Бирок ага карабастан кээ бир учурда формалдуу түрдө аткарылат экен деп мен өзүм докладымда белгиледим. Бир гана протокол менен түзүлүп, протокол боюнча аткарылган иштер толук кандуу эмес. Протоколду эле түзүлүп коет, чогулуштар өткөрүлдү, лекция өттү деп. Бирок эффективдүүлүк жаратпайт атат. Анткени ушундай кылмыштыктардын последствиясы келип атат, кылмыштар болуп атат деп прокуратура тарабынан мыйзамда берилген бүт функциялардын баары аткарылып келет. Ошондой эле булар эми бир эле нерсе менен чектелип калбастан, өзү айтпайм, прокуратура жер-жеринде атайын лекцияларды, дагы башка прокуратуранын да кызматкерлери менен мектептерге чейин барып лекция, семинарларды өткөргөнгө
чогуу мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ал боюнча дагы эгерде берсең сурасаңыз, толук биз маалымат бергенге даярбыз. Алардын баары эч бир формалдуу өтпөйт. Биз алардан да мурда эле артка кеткенбиз, формалдуу түрү жок. Биз аларды атайын видеолору менен тастыктатабыз, сүрөттөрү менен, ошолору менен тастыктап, баягы эч бир формалдуулук болбосун, баягы барып өтүп койдум деген болбосун деп, атайын ошого чейин биз көзөмөлгө алынганда, так негизи баягы отчетто цифраны жазып койсо болот да, 5-өө, 3-өө өттү, 4-өө деп биз ага карабастан баягы бир эффективдик жагы күчөйбү деген максат менен да ошол видеолор менен сүрөттөргө чейин далилдерин талап кылып атабыз. Ошол эле учурда ИДН кызматкерлеринин ишине да ар дайым көзөмөл кылып, аткарган пландарына, түзүлгөн иш мерчемине чейин текшерүү уюштурулуп келет, келип келген, иштелет, жүргүзүлүп атат. Ооба, ар бир адамдын өмүрү баарыбыз үчүн баалуу. Анан эми биз мисалы үчүн биз айтканыбыздан мен ошон үчүн көбүрөөк ал жерде айткан жокмун. Былтыркы жылы салыштырмалуу 4 ишке анан 1 ишке көптү. Бир эмес, бир эле адамдын өлүмү же бир эле адамдын жаш өспүрүмдүн денесине залакат келтирүү ар бир үй бүлө үчүн эмне деген трагедия. Мына мамлекеттик деңгээлде ошол суроолорду көтөрүп жатасыздар. Бирок биздин мамлекеттик органдар тарабынан такыр иштер аткарылбайт дегенге мен толук кандуу кошулбайм. Бирок просто азыркы замандын талабына ылайык бул жаш өспүрүмдөрдүн дагы эмеси башкача өзгөрдү да. Мен ошону талап кылып атабыз. Координациялык кеңешмеде ошон үчүн айтып атабыз. Биз баягы профилактиканы, иш мерчемдерди башка нерсе менен алмаштырыш керек болуп калды. Убакыт келди. Себеби замандын талабы, интернет, могул ал жактан алган тарбияны башка жактан интернеттен алып атышат. Ошол жагы менен күрөшүүнү уланталык деп, ошол жагынан азыр иштелип жатат. Мыйзам боюнча сиздер айттыңыз, ооба, биз дагы ошол жана интернет боюнча алган эмелерди дагы интернет аркылуу кандай бир бөгөт коюш керекпи, алган ошо сайттарды, ошол боюнча дагы биз тараптан иштер жүргүзүлүп атат. Үмүткөн Нургазиевна, эми сиздин оюңуз Сиз айтып түшүнүктүү. атпайсызбы, профилактика боюнча канча жүргүзүлдү деп, 760 профилактика жүргүзүлгөн деп ушундай отчет берилиптир бизге. Жакшы, Үмүткөн Нургазиевна, кыргыздын барктуулугу, нартуулугу эмнеде? Бул ар бир баланы тарбияласам дейт, ошол балалуу болсун дейт да. Балама жакшы билим, илим берсем, балам бир кесиптин ээси болсо чоңойгондо, анан элине, журтуна, мамлекетине кызмат кылса дейт да. Анан кийин картайганда мага кызмат кылып берсе деген. Эмне үчүн дегенде биздин өзгөчөлүгүбүз ушул, бирден бир ийгилигибизди баланын жетишкендиги дейбиз да. Анан кийин мону карап отурсак, эми сиз деле туура айттыңыз. Могу жерде биз мамлекеттик жана аткаруу бийлиги иштеген жок деп атабыз. Биздер бул айтып атабыз, кандайдыр бир азыркы жагдайда мамлекеттик машина иштебей калды деп атабыз. Ошон үчүн кайра ошол жерин толтоолор үчүн аскер кызматы жана сексуалдык ырдыкка токтотуп келдим. Ошон үчүн биз өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизели. Эмне үчүн деген туура айттыңыз. Мисалы ошол эле карай турган болсок, биз деле ошол психология, педагогиканы атайын жана мектептерде окуганбыз. Ошол жерде айтат эле, бала 14 сааттан 16 саатка чейин бул үйдө тарбияланат деп. Андан кийин 6 сааттан 8 саатка чейин комдо, чөйрөдө тарбияланат. Биринчи баланы биз 4 жашка чейин гана тарбиялап берсек болот. Андан 4 жаштан кийин мы не можем его воспитать. Мы көз карашын гана өзгөртө алабыз деп психологдор айтат. Бул биринчи тарбия үй бүлөдө болуш керек. Жана башка жерде. Эсир маалында бардыгыбыз эле билип атабыз. Бир класс жетекчи, андан кийин бир завуч мектептин, ошол эле жетишчи. Психологдун кереги жок, социалдык работниктин кереги жок эле, бүт бардыгы өзүнүн ордуна. Анан кийин ИДН дегенде эле түшүнүк жок эле, бир эле участкага келип бардыгын ордуна коюп кетет эле. Анан кийин могу жерде сурооду кийинкиси могу билим берүү министрлигине берет элем да. Сиз өзүңүздүн Надира Сынташевна жана айтты, баяндамаңызда кыска нуска айттыңыз, баяндамаңыздын бардыгы эле педагог деп ушу менен бүттү да. Сизге биринчи суроо, мугалим менен педагогдун айырмасы эмнеде? Эми бул которуу эле, мугалим деле ошол эле педагог. Педагог деген баягы дидакт, технологияларга ээ болгон, атайын билими бар, мектепте кандайдыр бир предмет боюнча так билим бере турган. Ошол эле учурда баягы бардык методиканын топтомдоруна ээ болгон адам. Же башкача мүнөздөө. Эми сиз билим берүү илим министринин орун басарысыз да. Сизден мен сурап атам да, эсир маалынан баштап биз беркиганда бир учитель деген берки бар эле да, түшүнүк, мугалим деген.
Педагог деген жок эле мектептердечи. Сиздерде азыр илим боюнча мыйзамдардын караганда укуктук ченемдик актыларда педагог окутабы же учитель окутабы, мугалим окутабы же педагогбу? Экөөнүн айырмасы чоң, эбегейсиз. Билбесеңиз мен айтып берейин сизге. Мына Сүйөн Абдулдаевич, билим берүү илим министринин орун басары мугалим менен педагогдун айырмасын билбейт. Анан кийин ушулар кантип 6 саат, 8 саатка балдарын бергенден кийин ушулар кандай каяктагы тарбияны берет? Ишенген беркесин тарбия бере тургандар, бирдеме илим билимге өргөтө турган кесипкөй деп койгон министрликтин орун басары билбеди. Алишер Ташбаевич, эми антип эле мындай кемсинткени деле анча жакшы эмес го. Жокмун, мен сизден сурап атам, жооп бербейсиз. Учитель, эми мугалим деген бул жанагы сабак бергич, мындайча айтканда. Педагог деген баягы кеңири топтом. Бул деген эми мындайча айтканда бизде комплекстүү ыкма. Биз айтабыз, сен деген жөн эле физик эмессиң, сен жөн эле математик эмессиң, сен жөн эле мугалим эмессиң. Сен педагог да болушуң керек. Анан биз тарбия берүүнү абдан комплекстүү колдонобуз. Биз айтабыз, өзүңдүн предметиңе гана эмес, биротолу ошол предметиңди берип жатып, бирок сен патриоттуулукка, чынчылдыкка, сергек жашоого жана башка бүт керектүү баалуулуктарга да үйрөтөсүң деп. Биздики комплекстүү подход. Эми көрүп атабыз, заман көрсөтүп атат, кандай комплекстүү болуп атат, сиздердин жүргүзүп аткан билим берүү жаатындагы саясатыңыздарды да көрүп атабыз. Эмиги жылы ал боюнча дагы чоң жанагыларга токтолобуз да. Сизге экинчи суроо. Могу жерде бизде түшүнүк болуп атат да, психолог деген, анан социалдык работник деген жана мугалимдер сиздерде министрликте официалдуу түрдө штаттык единица каралганбы, каралган эмеспи? Алар кимдер? Бизде билим берүү министрлигинде социалдык педагогдордун штаттары расмий түрдө каралган. Ал социалдык педагогдор жанагы профилактикалык кеңештерде атайын алдын алуу иштерин жүргүзөт. Ар бир класска кирип алдын ала мисалы кайсы жанагы тобокел топтордо кайсы балдар бар. Атайын инструменттер бар, куралдар бар. Ал эми психологдор Бишкек шаарында гана жергиликтүү мэриянын бюджети менен баягы каржыланган, каралган. Анан ошончу мен өзүм сүйлөшүп сиздерге баягы маалымат берип аткандагы ошондо сурандым. Колдоо көрсөтүп койсоңуздар, ошо психологдордун штаттарын Бишкекте эле эмес, бардык мектептерге киргизишибиз керек. Эмне үчүн? Анткени психолог бул индивидуалдуу, жеке ар бир баланын жанагы көйгөйү менен, анан азыркы заманбап кандай тобокелдиктер бар, кандай чоң коркунучтар бар, ошону изилдеп, анан класс жетекчилерге, ата энелерге жардам берип турат. Эң биринчи кезекте балдарга. Эмне үчүн дегенде азыр биз могу жерде комитеттин чечимине келебиз да. Ошол жерде мен бир жеринде көрүп атам, азыркы проектте психолог деген турат да. Мен билим берүү жаатындагы укуктуу ченемдик актыларды көрсөм, ал жерде мында психолог деген жанагы жок болуп атат да, сиздердин курамыңыздар. Кеп ушуда болуп атат. Андан кийинкиси 2 жыл мурун биз ошол эле ички иштер министрлиги аткаруу бийлигине бир нече мыйзамдын долбоорлорун алып келген. Ошол эле камера, видео камераларды коюш боюнча, жергиликтүү беркилер боюнча биз ошондо баарына тапшырма берип, мыйзамга канча деген өзгөртүү, түзөтүүлөр киргизкенбиз. Ошондо сиздер аябай сураңызгансыздар. Биз 6 айдын ичинде Кыргыз Республикасынын социалдык объекттерде, парковый зоналарга чейин, мектеп, жанагы окуу жайлардын бардыгын видеокамера менен камсыз кылабыз. Ошол боюнча эмне болду? Аткаруу боюнча сизден сурайм. Азыркы күндө 2000 жок, билим берүү жаатында 2300 канча мектеп бар? 2300-төн ашыгыраак. 2173 мектебибиз бар. Анын 1848 мектебинде видеокамералар орнотулган. 17 мектепте азыр орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. 267 чакан мектеп окуучулар абдан аз. Алыскы региондордо, алыскы айылдарда жайгашкан мектептер булар негизинен. Ал эми Бишкек шаарында бардык мектептерде видеокамералар бар жана коопсуздук коңгуроо бар. Сөзүңүзгө коюпсуздар камераны. Бул камераларды ким колдонот? МВДга эмне үчүн чыгарып бербедиңер?
Ички иштер министрлиги бул камераны жанагы коопсуз шаар деген атайын программа бар, ошо менен байланыштырды. Анткени ошол жердеги видеозаписти эч ким мындай жогото албайт да. Ошондо эмне болду? Азыр жөн эле сиздер коомчулукту алдап атасыздарбы? Камера коюш керек, ата энелерди. Бардыгында эле камера коюлуп, мамлекеттин акча каражаттары кетип турбу. Кеткен го буга. Сурооңузга түшүнгөн жокмун. Эмне кылып атабыз? Мен дагы сиз үчүн кайталап коеюнчу. Коомчулукту эмне сиздер алдап атасыздарбы? Мына 1100 канчасында камера коюлган деп атасыздар. А сиздер болсо азыр коомчулук айтып атасыздар, камера жок, биз периметрине коюшубуз керек, мектептерге коюшубуз керек деп. Буга чейин акча каражаты министрликтер тарабынан жана башка жанагы каржы булактарынан карап бергенбиз го, каралган. Жок, бул негизинен 1848 мектепте жанагы эң башында баягы ата энелер аркылуу көп камералар коюлган. Ал эми акыркы жылдары бул Бишкек шаарындагы мэрия, Бишкек мэриясынын бюджети тарабынан коюлуп атат. Бирок видеокамералар дагы баягы жашоодо эле технологиялар да өзгөрүп аткандай, аларды дагы оңдоп түзөп туруш керек да. Мен айтып атпаймынбы, мына видеокамералар болгон мектептерде туура коюлган учурларда ооба бул жашынакай өзүнүн ролун ойноп атат, коопсуз чөйрөнү түзүп берип атат. Надира Сынташевна, мына жерде 6 өлүм болду, ошонун ичинен бирөөсү эле Бишкек шаарында 72 мектепте болуп атат. Калганы областтарда болуп атат да. Ошон үчүн ошол видеокамералардын бардыгын жөн эле коюп койбостон, ошонун баарын караш керек эле. Эми суроо Эркебек Жумабекович да. Ушунун бардыгын көзөмөлдөгөн, бардыгын мыйзамдын алып кел, аяга кел, ушуларды сиздерге болуш керек эле да. Бизде безопасный город, безопасный коом, президенттин тапшырмасы бар, безопасный республика болобуз деген. Коопсуздук республика болобуз депчи. Бардыгын бириктиребиз дегенсиздер. Эмне болуп атат? Александр Ташбаевич, азыркы убакта мектептер Бишкекте Рұқсат. жооп берип Коомдук коопсуздук кызматынын ички иштер министрлигинин милициянт полковник Рахманов. Бул боюнча сиз айтып аткан өзгөртүүлөрдүн 103 мыйзам 15-жылы чыгып, ал жерде закон о наружном видеонаблюдении деген Бишкек шаары менен эле Ош шаарын камтыган болчу. Аны 22-жылы сиздер 46 мыйзам менен өзгөртүп, бүт Кыргызстандын территориясында бардык жерлерде, коомдук жайларда, ушул жерлердин баарында тең видеокамералар орнотулсын дегендин мыйзамдын негизинде бүгүн ички иштер министрлигине реестр түзүү бизге жүктөлгөн болчу. Бүгүнкү күнү 30 миңге жакын камераларды по адресине, жеке менчүгүнө карабастан реестри түзүлдү. Бирок сиз эң туура суроону коюп атасыз. Себеби бул деген биздин ыкчам борборубуз бар. Ошо ыкчам борборуна 4000 камера кошулду. 4000 камера кошулуп, ошол сервер чоңоюп, күчөтүлүп атат. Бирок бул бизге кошулган жайлар, биз коомдук жайларды камсыздап иштеп келатабыз. Ал эми 30 миңге жакын камера реестр, жана сиз айтып аткан суроолор өзүнүн местный территориальный уровендерде ар бир районго, ар бир мектепке, ар бир жетекчиге ачып берип, ошондой иштерди жүргүзүп келүүдөбүз. Ошонун алкагында бүгүнкү күнү 218 камера Бишкек шаары боюнча мектептерде орнотулган, анын 140 камерасы бизге кошулду. Бул 73 мектеп кошулду. Азыр болсо ушу 34 мектепти бизде кошуу үчүн технический иштер жүргүзүлүп жатат. Биздин программага ылайыкташтырылган видеокамераларды сунуштап жатабыз. Биз жөн эле ала бербестен арзан камераларды, ошондой качественный камералар боюнча иштөө жөнүндө бүгүнкү күнү жумуш жүргүзүлүп жатат. Ошондо мыйзамды кабыл алып берип атканда биз айтканбыз, бардыгына тапшырма койгонбуз. Силер камераны ошол силердин экспертиңер, специалистиңер келгенде айттым эле. Камеранын канча түрү бар, видеокамералар деп. Камералар 3кө бөлүнөт, аналоговый, анан кийин цифровой, анан кийин IP камера деп. Бардыгына тапшырма бергиле, цифровойду койдурбагыла, аналоговойду койдурбагыла, IP камераларды с отдельным выходом, LAN каналы менен койдургула, ошондо бүт республика көрөсүңөр деп берип, ушундай технический жана требованиясын койдуруп бергенбиз. А көзөмөлдү сиздерге берген болчубуз. Дагы ошондой. Ошон үчүн могу жерде Үмүткан Нургазиевна бардыгы келип мыйзамдуулукка келиш керек да. Мыйзамдуу өлкөдө жашаганыбыздан кийин бардыгы болгу мыйзамдуулугун так аткарышы да жанагысы да сиздердин колуңуздарда да. Азыр эми мына сиздер баягыда көрдүк, аябай чоң жумуш, чоң жумуш болуп атат. Башкы прокуратура тарабынан аны көрдүк. Эми бардыгын сиздер акырындап бирөө астында караванды сүдүрүш керек да. Ушунун эми башынан аягына чейин сүдүрөңүздөр, могул жерде бардыгы эле көп уктуңуз,
ушул боюнча могу токтомдордун, мыйзамдардын чыгарылышы, камера, видео камералар боюнча, билим жаатындагы жанагылар боюнча карап чыгыңыздар. Андан сырткары сиздер азыр мына академияны жакындаштыңыздар, ошол жерде тергөө жаатындагы ички иштер органынын кызматкерлерин окута баштадыңыздар. Экинчисин айтат элем, могу жерде 189 жана кызматкер жетишпей атат деп атпайбы ИДМ боюнча. Анысын карабастан биринчи ошол профессионалдык сапатын көтөрүү үчүн сиздер окууга, ошол психология жана башка жанагыларын окутканга ошолорду алып келип окутсаңыздар, өзүңүздөрдүн базаңыздарды, ошол жерде тийиштүү сабактарды берет элек. Сүйүн Абдуллаевич, мен суроолорду түрдүм, могу сунуш чечимге сунушту азыр айтайлыбы же кийин айтабызбы процедурный? Мына кагаз жүзүндө берип койсоңуз болот. Кийин акырында комитет токтому бар, ошондо баягы бүгүнкү айтылган сунуштар берилет кагаз жүзүндө, мына ооз-эки жүзүндө, мына бүгүн айтып жатпайбыз, ошол берилет. Урматтуу комитеттин бөлүмүнүн балдары ар бир депутат кагаз жүзүндө берет, сунуштар ошону дагы тиркейсиздер, анан чогуу корутунду чыгарабыз, макулбу? Рахмат, анткени Сүйүн Абдуллаевич, могу жерде биз жана Кабминге дагы андан башка министрликтерге коюпбуз, могу жерде конкреттүү тапшырманы коюп туруп буларга и конкреттүү уруксат берсеңиз срокторун коюп койсок, анткени сурогун койбосок жылдын аягына чейин дагы бир кезектеги өлүмгө чейин жүрө берет да. Ошон үчүн мен өзүмүн жана сунуштарымды жазуу түрүндө берем, 5 пункттан турат. Ошону кабыл алып коесуздар. Рахмат, көңүл бурганыңызга.